шайлабайбыз депутаттарды. Mana şu Kızılkaya gelip görsün, kötünü teveydeyiz. El за них страдает. Biz oşo жакшы депутаттар шайлап ушул күндү көрүп атабыз. El за них страдает. Anaki saylangandan keyin hech kimni ko'rmaysin da. Джалабадская область занимает западную часть Кыргызстана. Этот регион является одной из 3 областей, образующих южную часть страны. Область окружена практически со всех сторон массивными горными хребтами. Население Джалабадской области составляет более 1 миллиона жителей. Қандайсыз? 5 минут, 1 минут. Зайыр байке сізбі, сізді бары мақтап отады қо? Жақсы сөйлейді деп, саламатсыз ба? Қандайсыз? Жақсы. Біз сұрау жооп жүргізіп жатқанбыз. Жақында парламенттік шайлоо болады. Ел қайсы саяси партияны қолдайды, шайлоого барабы деп. Сіз өзіңіз жаңы жогуп келгенде қайсы саяси партияларды көргүңүз келет? Мен Ташиевтің партиясын қолдайтым. Эмне үчүн? Билбейм, ошол киши мындай ишеничтүүдөй болуп атат, анткени Жапаровдун саясаты, эме экөөнүн саясаты бирдей болуп, биздин Кыргызстанды оңосо жакшы болмок. Ата журт, ата мекен деген ошол. Камчыбек Ташиевке добуш берет элем да. Ата журт партиясына мен жакшы мээримдүү ыраазычылыгымды билдирем. Мен только Мадумаровдун партиясын көргүм келет. Только ошол достойный. Бүтүн Кыргызстан. Мен республикалыймын жактайм. Ошондой эле мекеним Кыргызстан деген партия ошолорду экөөнү жактайм. Мен Ташиев мен Мадумаровдун партиясын көргүм келет. Калгандары бөт коррупционерлер, бийликтин партиялары. Баягы эле бандиттер, эмелер. Баягы кайсы эле өнүгүү бар го. Ошо. Бир бол деп ойлойм. Мен ошо мекеним Кыргызстанды колдойт элем. Себеби биздин баарыбыз мекенибиз Кыргызстан деп жашап атабыз, кыргызбыз деп жашап атабыз. Баардык жерде кыргыз бир көрүнүктүү болуп, жашнап, дүркүрөп өнүп өсүшүн каалайбыз. Şu Ata Jurt partiyası ve Taşiyev'tin бар эле болгон жанагы бир эмоция калтырып алгандан ашкандыгы болду. Болбосо ошол балдар өтө жакшы балдар. Ошол балдарды жакшы көрөм. Мен эч бир да партияга үнүмдү бербейм, потому что мен эч кимге ишенбейм азыр. Против всех кылып коем мен, ошентип ойлойм. А эмнеге ишенбей калдыңыз? Потому что видите, турмушубуз анча жакшы эмес. Өлкөбүз өнүкпөй атат. Бардык жерде коррупция болуп атат. Ошон үчүн ошо биринчи, экинчи созывдагы депутаттар бир 10% кичине жумуш кылышкан, иштеген, элге кичине карашкан. 10% ошо биринчи, экинчи созыв. Калган 4 созыв дармаевтер келди да жалаң эле. Олигархтар келди. Касамкорлор келди, паракорлор келди. Элди карабай өзүнүн ойлогондор келди. Эч кимисин көргүм келбейт. Бардыгы уру. Өзүнүн бизнесин коргош эле барат а жерге. Шайлоого эч кимисинин кереги жок өзү. Ар бир областка бирден адам болсо болот. Бекер эле жерде отурушат. Не кыласыңар аны? Жок эле болсун ал депутаттардын кереги деле жок мага. Элди ойломуш болот, калп эле сүйлөп койгон менен кыпындай деле иш кылган жок. Элге эч кандай бир пайдасы деле жок болуп атат. Карап турсаң кыйынчылык, эл өзү менен өзү, баардыгы өзүнүн тирлигин өздөрү кылып жүрөт. Менин оюмда бирөө да жок. Шайлай турган. Бүт жалганчы алдым, элди алдар, tutар, ушундай кишилерди коюп атабыз кайрадан. Бирине да ишенбейм. Эмне үчүн? 20-30 жылдан бери шайлап атабыз ошо партияларды. Алдыга жылыш жок. Бир акылдуу сайлансын да. Мына сайланып алып эмне болду? 30 жыл болду, Кыргызстан оңолду, оңолгон жок. Мына башка өлкөлөрдө карап оңолуп атат, башка. Биздин жаш кыздар, келиндер, балдар бүт эле Россияда тирикчилик кылып келип атат. Бу жерде иш жок, башка жок. Эми жакшыларды сайлап койдук, акылдууларды.
өлкөнү оңдоп койду болду. Ушул иштейбиз деп баары эле келип атат, бирок эч кандай результат жок да. Ким иштеп атат мисалы? Иштей тургандар бар, бирок иштей тургандарды эч ким иштетпей атат да. Ушунча 15 жылдан бери биз эгемендүүлүктү алдык, 20-30 жыл болуп калды. Бир дагы партия мына элдин ишеничин актаган жок. Ким кайсыл партияны, кайсыл депутатты кое аласыңар, могул партия элдин ишеничин актады деп. Эч ким көзгө басар эч кимибиз жок биздин. Эл өзүн өзү багып келип атат ушуга чейин. Эми мындан бул жагында эле элдер өзүнүн тагдырын чече берет. Жаңысы да келсин, опыттуу дагысы келсин. Мындай айтканда эми жанагы жаш дей беребиз, бирок жашка дагы жарашасы бар дейм. Анан опыты барлар дагы келсин да, эки жактан тең. Бири-биринен үйрөнсө, эмне айтканда биз написибиз деп коебуз, ошол менен бир аз тыйышыбыз керек, анан эми кичине бир көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек да. Бияктан биринчи барганда эми ура кылып барабыз. Анан эми элде өзүбүздөн кылышыбыз керек да. Ошол нерсеничи биз өзүбүздөн ойлонушубуз керек. Анан эми татыктуусун тандайлык негизичи. Анан эми биз дагы ошого жараша келген адамдарга бийликке бирок кичине мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Биз сразу эле кана дейбиз да. Жапа бар жогу тең кыймылдашыбыз керек да. Өзгөртөбүз десек. Анан биз жатып алып эле анан мынчы керек, тигинчи керек дегендерден кичине бир аз алыс болсок, мен ойлойм Кыргызстаныбыз оң болот дейм. Депутаттардын жеке бирөөнү белгилеп кете аласызбы? Өзүңүзгө жаккан жумушун так аткарган, элге кам көргөн, жардам берген. Мен бир Жанар Акаевди гана ушунун сөздөрүнө ынанам да. Калган бир да депутатка ишенбейм. Осмонова мисалы, ошо жагат келген биздин ишканабызга. Мага ошол Эльвира Сурабалдиева жагат. Анан Айнур Осмонова ушулар жакшы иштеп беришти да. Мындай жакшы маселелерди көтөрүшүп, мындай элге керектүү нерселерди көтөрүштү да. Ушул маселени аябай жакшы колдошту да. Депутаттардын арасынан жаккан только Шыкмаматов менен Момбеков, Акаев, ошо үчөө эле. Садыр Жапаров чыгыш керек ачыгы. Иштейдиган ошол. Кандай жардам кылды эле элге мисалы? Эмне үчүн чыгыш керек деп ойлойсуз? Ошо элге жардам берем деп, мына өзү отуруп калды да. Чындыкты айтып отуруп калды. Мында иштейм дегендер иштетпей эле көрүп атасың го, камап коюп атат да. Мына Садыр Жапаров чыгарыш керек, иштеш керек мына. Мына Текебаев деле айтып атпайбы Садыр Жапаров? Андай депутат жок деп. Камчыбек Ташиев жакшы жумуш аткарат. Айтканым мынау Исхак Масалиев. Масалиев, Исхак. Мурза тапшырган менен мындай эки жакка огон жок. Муктубек Абдулаев, абдан татыктуу депутат. Жанар Акаев деле анан кем калышпайт. Мына ушундай депутаттар болсо элдин бактысы да. Но Мадумаровду колдосо болот. Мен оюмча бир эле Садыр Жапаровдон башка эч ким болду. Жанар Акаев, Текебаевдер бар, ошолор. Жанар Акаев, еще Момбеков, Рускел Момбеков, еще кто. Ошону шайласам бой деп турам азыр. Камакталар. Мисалы Жапаров. Ал не болуп кирип кетти ал? Кумтөрдү ойлоп кирип кетти, элди ойлоп кирип кетти. Ал мамлекеттик кысым болду ага, ошол себептен кирип кетти. Өзүм көрөт элем ушул Жанар Акаевди, жаштардын арасынан баягы өзүнүн мындай бир креативный ой пикирлери менен, сунуштары менен, көтөргөн маселелери менен жаштарга жагат. Мына ушул Жанар Акаев кайсы партияда болсо келсе ошо менен колдоп берет элек. Жанар Акаев дейт, сүйлөйт да, просто сүйлөйт, бирок бир результат көрө элекпиз, бирок үмүтүбүз бар жаш депутаттардан. Жанар Акаевди айтайын десем, ал бергилерге кошулуп кетти. Момбеков билбейм, өзүнчө эле бир нерселерди айта берет. Айырды жок деле өзү, негизи жок деле. Мен оюм боюнча азыркы мурунку эми депутаттарда пешка, взяточники, аферисты, воры. Все? Сизге? Нормальныйсы бар, иштеп атабы, нормальныйсы. Сиздин оюңуз боюнча барбы же жокпу? Билбейм, мага көрүнбөйт. Эми билбедим, баарын эле мен айта албай атам, анын депутаттардын баары эле өзүнүн бизнесин кылып атат окшойт баргандан кийин. Ал жерде бир нерсени талашып атышат, бир чечилген нормальный неме жок да. 120 депутат бир аз көбүрөөк да. Ошону может быть биринчи нерседе кыскартып койсо, анан ошол элден чыгып барса, анан партийный эмес, мен жеке оюм. Может быть мен жаңылып калышым мүмкүн, жеке оюм. Анан ушул жер-жерден барса, ошол нерсени ой-ойун көтөрсө деген маселе. Нормальный депутат жок го. Чынын айтканда, баары да татыктуу эмес да.
жөнүнө отурушат. Депутаттардын арасынан бардыгы да болуп жаткан, элдин баары эле нааразы болуп жаткан. Кайсысын тандашым, эл тандайт да, эми жакшылап тандаса го жакшы болот. Андай депутат жок го дейм пока что. Эми ушул отузда барса эле болуп калышы мүмкүн, бирок азыр андай депутатты көрө элекмин мен. Жаштарды колдогон депутаттар жок да азыр. Азыркы депутаттар шайлоо абасында берген убадаларын аткара алыштыбы? Сиздин оюңуз? Азыркыларбы, мурдагылардыбы эми аткарган жок. Ал жалган да. Чыгарып коюлат, жалган бардыгы. Кылам дейт, кылбайт. Мына жолубуз көрүп атасыңар, базар коргондуку. Эмне эле болуп кетти? Ал деле бүтө элек. Короче, алдайт да бардыгы эле. Эч кимиси аткарган болуп бардыбы? Баргандан кийин эч кимиси пут басып келген жок. Элдин оюн уккан жок. Аткарган жок, эч кимиси турган жок. Сөздөрүнү көрүп атасыздар өздөрүн. Вообще турган жок. Эми убаданы беришет дагы депутат болгуча. Кийин өздөрүн билген кылышат да. Ушундай. Көпүрө салып беребиз дейт, эчтеке кылышпайт. Бүткөндөн кийин карабай коет бизди. Айткан убадалардын баары жогу аткарылбай атат да. Эми жокко чыгара албайм, бирок аткарган жерлери бар, бирок көбүнчө ишти аягына чейин чыгара албай атат да. Өздөрү менен өздөрү болуп ызычуу болушу эле жүрүшөт да, мындай бир эч кандай элге бир көрүнүктүү иши деле жок да. Мен көрө албадым. Эми бардыгын десең болбойт эми 5-6 гана бар. 5-6 бар эми. Чындык эл үчүн, даштар үчүн, келечек үчүн иштейт бар. Анын калгандары жалаң эле бала чакасы үчүн, жалганчылар үчүн, алдамчылар үчүн саңа окшогон кыздар, окшогон балдар ушуларды эптеп уруп окутулмуш болуп, диплом да берип, Америкага, Англияга жөнөтүлмүш болуп, эптеп берип пул табмайт. Пул топчу адамдар. Жалганчылар жалаң. Жалганчылар. Аткарган жок, өзү ошол депутаттарды алып келген Атамбаев өзү даана неме өзүнүн балдарына өзү алып келген депутаттарга баа берип койду го чимкирик деп. Туура. Кайсы убадасын аткарды? Качан аткарды? Аткара албайт. Кыйын аткарыш. Просто мындай эле болуш үчүн бир нерсени эптеп алыш үчүн эле ушундай болуп атат да. Мен өзүм оюм. Кана кылгандары кана, ким кылды, неме кылды? Кана ким сүйлөдү эле? Эмеге нарынга эме кылабыз деп, эт комбинатын курабыз деп, кана жок. Өнүгүү прогресс келген. Эмнени курабыз деп, комбайн, самбайн, трактор, кана жок. Эл өзүн багып атат. Элди ойлогон эч ким жок. Эч ким эч нерсеге жардам берген. Эми мына жаңы боло турган депутаттар эле бир жардам бербесе, билбеймин ама. Жаңы созывдын депутаттары биринчи учурда кайсы көйгөйлөргө көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Биринчи элдин саламатчылыгына, элдин жашоо турмушуна, налогторго эң негизи. Ошо элди кыйнаган ушул. Коррупцияга. Болду. Бизде коррупция болбосо эле бүт нерсе жакшы болот. Эми биринчиден чек араны. Анан баары эле баягы жерди, мисалы, Кыргызстан жерини куду эле чоң атасы алып бергендей эле сатып эле атат да, чекеден элечи. Биринчиден бизге ошо биздин чек арабыз керек, жерибиз керек да. Кыргыздар качан ойгоносуңар? Качан ойлоносуңар? Качан болсо кайра эле ошо дармаеттерди шайлап жүрө бересиңерби? Ошо 6-созывда иштеп аткан же вообще эле мурун депутат болуп иштеген депутаттарды дагы партиялардын бирине добуш бербеңиздерди суранат элем. Бирок кыргыздар мен силерге ишенбейм. Кайра 5-10 тыйын алып эле шайлап коесуңар. Себеби мен айтат элем, силер тупойсуңар десем эстүүсүңөр. Эстүүсүңөр десем тупойсуңар. Ошондуктан дагы бир чакырып кетейин, шайлабагылачы ушуларды. Во время нашего опроса некоторые респонденты называли партии, не участвующие в парламентских выборах в 2020 году. Но для прозрачности рейтинга мы оставили их в списке. По итогам нашего опроса в Джалабадской области многие жители отдали свое предпочтение политической партии Атаджурт. 3 человека указали на эту партию. На втором месте Мекенин Кыргызстан, 2 голоса. Третью строчку в рейтинге заняли политические движения Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Республика, Өнүгүү Прогресс и Бирбол. Доверием народа в Джалабадской области пользуется депутат Жогорку Кеңеша Жанар Акаев. Его фамилию назвали 7 человек. На втором месте такие политики, как Камчибек Ташиев и Адахан Мадумаров. Их фамилии назвали по 4 человека. Третью позицию в рейтинге занял бывший депутат Садыр Джапаров. 3 человека указали на него.
Фамилии таких политиков, как Айнура Осмонова, Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Мамбеков, Исхак Масалиев назвали по 2 человека. Фамилии Мыктыбека Абдылдаева, Эльвиры Сурабалтиевой и Алманбета Шикмаматова назвали по 1 человеку. Вы против того, чтобы выборы проходили в условиях пандемии? Такой период, разве можно выборы проводить? Эчкимди көргүм келбейт депутаттар чын эле. Эмнеге? Ошо депутаттар эмне кылышты, эчтеке кылышкан жок. Акчадан алды тиги каникулга чыгып алып кетип калышты баары чын. Мына элдер пандемия болуп ооруп атканда бирөө келип ала кол сурап койгон жок. Шайлоо өстөрү тоет депутаттардын баары жыргашат болду. Эл байкуш калат мынакей ноонту окат кылып атат да. Чимкирики и дальше будет чимкирировать. Чимкириков я не люблю. Эл за них страдает. Анан кийин шайлангандан кийин эч кимди көрбөйсүң да.